Нокаттын Кара Таш айыл аймагындагы мамлекет башчысынын ысырапкерчилик боюнча чыккан жарлыгынан кийин той аштарда маркумду узатуудагы зыйнаттарды өткөрүүдө бир топ өзгөрүү кирген. Электек аялдардын айтымдарында ысырапкерчиликке каршы иш алып барууну алар мындан 2 жыл мурун башташкан. Мындан улам жарлыкты ишке ашыруу бир топ жеңил болду дешет. Той топодо себет көтөрмөй, анан жоолук немелер материал көтөрмөйлөр жок. Ошого айылдар боюнча, көчөлөр боюнча немелер деле акчалар чогултуп эле кичинеден эми акча чогултуп берип койсок, ошол канча ошол той кылган адамга деле, маареке кылган адамга деле ошол жакшы пайдасы тиет экен. Ысырапкерчилик азыр бизде ончо жок. Көп жерде тойлор болсун, эме болсун, андай жылды, ондой мындайларды бизде вообще жоюп салды. Ооба, үлгү катары көп жерлерде бизде үлгү катары. Калеличи мурун эле ысырапкерчиликти жок кылган бизде. Ысырапкерчиликти алдын алуу үчүн аталган аймакта аялдар кеңеши иш алып барууну күчөткөндөн кийин мареке өткөрүүчү үйгө түшүнүр иштери жүргүзүлүп жакшы натыйжа бере баштаган. Азыр Кара Таш айыл аймагын Нокаттагы башка айылдарга үлгү катары көргөзүп келишет. Ар кандай семинарларды өткөрүү менен тажрыйба бөлүшүүгө да даяр. Президенттин ысырапкерчилик боюнча жарлыгы чыкты го. А биздики ага чейин иштелип башталганда жанагындай материалды көтөрмөй жок, себет көтөрмөй жок, жеген жерден түйүп кетмей жокту. Биз уже 2 жылдан бери ишке ашырып койгонбуз. Биз үчүн бул президенттин жарлыгы жеңил болду. Ар бир айыл өкмөттү өткөрүп турабыз. Ошол айыл өкмөткө барганда ошол жерден эмнени алып келебиз? Үйрөнгөнү барабыз да бизчи. Жакшы бир нерсени алып келип, мындай жатканда идеяларын урдап келебиз, үйрөнөбүз. Анан өзүбүздүн айыл өкмөттөгү аялдардын арасында жайылтабыз. Нокатта 2010 жылдан бери балдар жана аялдарга карата зордук, зомбулуктун алдын алуу, ысырапкерчиликти жоюу жана ишкер аялдарга колдоо көргөзүү боюнча иш алып баруу күчөгөн. Мунун артында аталган аймакта үйдө отурган ондогон аялдар өзүнүн жеке ишкердүүлүгүн ачууга жетишкен. Бүгүн алардын иши менен Нокаттын ар бир айыл аймагындагы аялдар кеңешинин төрайымдары тажрыйба алууга чогулушту. Алардын мамлекеттин өнүгүүсү үчүн кошкон салымдары атайын уюштурулган семинарда тааныштырылды. Батыштан жаңы Нокат, Колистан, Түндүктөн Мирмакмулов айыл. Нокатта ишкердүүлүгү кадам койгон аялдардын саны өткөн жылдарга салыштырмалуу көбөйгөн. Арасында кыш жана пескаблук чыгарган өндүрүштү башкарган үй кожойкелер да бар. Ал эми билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн атайын бакчаларды ачып, мамлекеттин балансына өткөрүп берген аялдар да катталууда. Эми бул башка аймактарга да жайылтылат. Ишкердикти баштоого кызыктар болгон аялдарга аялдар кеңеши тарабынан жардамдар көргөзүлөт. Ушул ишкердүүлүк боюнча өзүңүздөр билесиздер, бүт мамлекетибизге ишкер аялдармын деген аялдар, анан өзүбүздүн балдарыбыздагы өзүнүн налогун төгүп, өзүнүн иштеген налогун төгүп туруп, мамлекетибиздин экономикасына салымын кошуп атат да. Ошондой эле ушулардын катарындагы аялдар дагы өзүнүн колунан келген жардамын мамлекетке берип атат. Мына бүгүнкү күнү семинарда биз көрдүк. Кирпич чыгаруучу заводдо дагы директор аял кишилигине карабастан кирпич заводду уюштуруп туруп, ошо бир канча адамдарга иш орнун түзүп берген. Анан мамлекетке налогун төлөп атат да, кандайдыр бир салымын кошуп атат да. Семинардын максаты үй бүлөдөгү зордук, зомбулуктун алдын алууда, аялдарды билимдүүлүккө, маданиятка үйрөтүүгө багытталган. Муну менен катар үйдө отуруп ар кандай кырдаалда зомбулукка кабылбай өзүнүн ишкердигин баштап, коомдун ордун табууга жардам берет дешет. Анткени адистер акыркы жылдары үй бүлөлүк зомбулуктар күнүмдүк жашоодогу керектелүүчү каражаттын тартыштыгынан улам чыккан чыр чатактарда кыз келиндер көп жабыркап келет дешет. Айжаңыл Турду, Маматова, Едил Алиев, ЛТР, Ош облусу.